Шукурбек Бешанариев атындагы инновациялык мектебинин 9-Б классынын класс жетекчиси Дубанаева Гүлнара Рыскуловна. Сабактын темасы: кар көчкүдөн сактаналы, жолдо жүрүү эрежелери. Сабактын максаты кар көчкүдөн кантип сактануу керектигин үйрөнүшөт, жолдо жүрүү эрежелери боюнча маалыматка ээ болушат. Кар көчкү эңкейиштен түшкөн тез кар болуп эсептелинет. Тоолуу райондордо жырткычтар алыскы аралыкка эбегейсиз көп карды тез ташып кетүү мүмкүнчүлүгүнүн натыйжасында алардын кыйратуучу күчүнөн улам адамдардын өмүрүнө жана мүлкүнө олуттуу коркунуч келтирет. Алар жаратылыш кубулуштарынан же адамдардын иш-аракетинен, токойлордун кыйылышы, кышкы спорт оюндарынан келип чыгышы мүмкүн. Тоо борунан түшүп келе жаткан күчтүү кар көчкүлөрү жолдогу бардык нерсени басып калат. Алардын сырткы көрүнүшүнүн алдын ала айтууга болбойт. Алдын алуу мүмкүн эмес. Калган нерсе алардын коргонууга аракет кылуу. Көчкүнүн эң көп тараган себеби кардын эриши, анын көлөмү менен тоо борунун ортосунда суу катмары пайда болот. Андан кийин кар массасы аскага жабышуусун жоготуп, ылдый агат. Дүйнөдөгү эң күчтүү кар көчкү Гималайда болуп жатат. 1970-жылы Перу өлкөсүндө кар көчкү чакан шаардын толугу менен талкалап 30 000 адамдын өмүрүн алган. Кар көчкүнүн ылдамдыгы кээде саатына 300-350 чакырымга жетет. Башкача айтканда, жарыш унааларына караганда тезирээк болот. Эң чоң кыйроо кар массасынын өзүнөн эмес, кар көчкүнүн алдындагы аба толкунунун таасири менен болот. Дүйнөдө орто эсеп менен жыл сайын кар көчкүнүн кесепетинен 150-ге жакын адам каза болот. Кар көчкүлөрү кургак жана нымдуу. Кургактар кооптуу, анткени алардын ылдамдыгы бир нече эсе жогору болот. Кар көчкү тосмо, сай сыяктуу тоскоолдуктардан секирип өтүп турат. Кар көчкү алдында калган адамды издөөдө атайын даярдалган иттер чындыгында куткаруучуларга жардам беришет. Жолдо жүрүү эрежелери жөнүндө маалымат. Жолдон өтөөр алдында жолду карагыла, урматтуу окуучулар. Биринчи солго, анан оң жакка карагыла. Жакын жерде транспорт жок кезде гана жолдон өткүлө. Жол чырактын кызыл белгиси күйгөндө эч качан жолдон өтпөгүлө. Капыстан жолго чуркап чыгууга болбойт. Чуркап бара жатканда жолдон келаткан транспорттор көрүнбөй калышы мүмкүн. Жолдон өтүп бара жатканда сүйлөөгө, артыңарды кылчактап кароого болбойт. Өтө этият болуу керек. Эгер бир нерсени колуңардан чүрүп алсаңар, жолдон өтүп бара жатып токтоого болбойт. Жолду кыска жол эмес, атайын ыңгайлаштырылган жерден гана кесип өтүүгө керек. Транспорттук өтө жакын келген учурда чуркап өтүп кетем деп шашыкпагыла. Жолго чыгаардан мурда абалды көзөмөлдөө керек. Аба ырайынын шарттарына жараша жолдон абайлап өткүлө.